Ассаламу алейкум ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркаттагы Алиханов көчөсүнөн сатыла турган толук бүт элек 9 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерди түшүндүргөнгө аракет кылайын. Фуркаттын круговойун билесиңер. Мына ушул Фуркаттын круговойунан сиздер Маадыны көздөй бул жака 600 метр түп-түз жүрүп келгениңиздерде оң тарапта мына ушул Алиханов көчөсүн көрөсүздөр. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип ичкериге түп-түз 1 километр жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар, достор. Жакын эле бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака дальше кете турган болсоңуздар, Маады, Башбулак, Гүлчө, Алай тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан Алиханов көчөсүнө киресиздер дагы, бул жака түп-түз 1 километр жүрүп келгениңиздерде, ушул эле Алиханов көчөсүнүн оң тарабында 9 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу толук бүт элек жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, колдон келишинче толук маалымат алып бергенге аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Сиздерге деле плюс болот, себеп дегенде толук бүт элек алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте. Үйдүн чек аралары мына ушул жерден башталат дагы, мына ушул варатага чейин болуп калат. Бул үйгө сиздер мына ушул варата менен кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жака магазинге ылайыкталып, помещениясы дагы салынган. Ушул тараптан дагы кирип кетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул тарапта дагы бир кичинекей запасной эшиги бар. Ушул тараптан дагы көмүр, отундарды ушул тараптан дагы киргизсеңиздер болот. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Ушул чоң варатаны ачып, үйдүн ичине кире бересиздер. Сатыла турган жер үйдүн жери 5 сотук, жери тегиз, 4 тарабы тең тосулган, чек аралары такталган, кызыл китеби бар. Эч камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, агын суусу дагы, таза суусу дагы бар. Үйдүн сыртына крант орнотулуп, таза суу чыгарылган. 24/7 таза суу чыгып турат. Мындайча айтканда, суу свет боюнча проблема жок. Газ болсо жакынкы айларда бул жака дагы газ кирип калат, Кудай буйруса. Үйдүн алды коросу мына ушундай, кеңири кенен. Бул жака үй чочок, сырткы тапчан бүт бардыгын өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай кылып жайланыштырып алсаңыздар болот. Баратадан киргениңиздерде өйдө тарабына эс, бул жака бир 5-6 машина кеңири батат. Г формасында түшкөн үй, быйыл эле түшкөн жаңы үйлөрдүн бири. Узун турасы болсо 15ке 10,5, 9 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй. Жана айтып өттүк, магазини дагы бар. Кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот, үйдө отурганча. Эң негизгиси фундаменттери бийик болуп куюлган, бышык кыш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта видео аркылуу да көрүнүп атат. Айнек терезелери, эшиктери бүт бардыгы орнотулган. Крышасы болсо кымбат баалуу тирнике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Мындайча айтканда, жакшы ниетте, жакшы качествода салынган үй. 4 тарабында тең коңшулары жашайт, өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, тынч, шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси шаарга жакын. Машинаңыздар менен бир 10 минутада шаарга кирип барасыздар. Так, азыр үйдүн ичине кирейли дагы бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берейли. Мына ушул эшикти ачып кире бересиздер. Киргениңиздерде эле бул биринчи кабаты. Оң тарапка бурулуп экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Бул биринчи бөлмөсү, асты стяжка, дубалдары кумшубак. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган. Бул жакта көрүнүп турат. Айнек терезелери дагы бул тарапта орнотулган. Бул биринчи бөлмөсү, кеңири кенен экен, потолоктору дагы бийик. Бул экинчи бөлмөсү. Көчө тарапты карап турат. Бул жак болсо санузел, достор. Бул жака душ, ажаткана бүт бардыгын ушул жака пландаштырылып салынган. Суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Ушуну дагы эске алыңыздар. Электромонтаждары дагы бүткөн, зымдар чыгып турат. Бул болсо дагы бир холл, чай ичип отура турган кухня.
Себеп дегенде бул кухнянын өзүнүн бул жакта эшиги бар. Ушул жактан кирип чыгып турсаңыздар дагы болот экен. Бул акыркы бөлмөсү. Потолокторун көрүп атасыздар, ремонттору бүткөн экен бул жактыкы. Эки тараптык деген. Бул дагы бир бөлмө. Эми өзүңүздөр кийин табитиңиздерге жараша каалагандай кылып бөлмөлөрдү бөлүштүрүп алсаңыздар болот. Мына ушундай. Бул тарапта болсо экинчи эшиги жайгашкан. Мына ушул жерден сиздер котелный печканы ушул жака орнотуп, көмүр, отун бүт бардыгын ушул жака жыйсаңыздар болот. Нар жагында өзүнүн эшиги бар. Жакшы, өтө сонун. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар, бийик болуп куюлган. Так, азыр биринчи кабатын көргөзүп бердик. Мына ушул тарап менен эле экинчи кабатка чыгып кетесиздер. Бул тарапта болсо биз жанагы айткан магазинге ылайыкталып салынган бир чоң бөлмөсү, өзүнүн эшик терезеси орнотулган, потолоктору жасалган. Бул жерге сиздер магазин салып, кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот. Себеп дегенде бул Алиханов көчөсүндө үйлөр көп. Так, экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Крышасын, чердагын көрүп атасыздар. Карагай жыгачтары менен жабылып, черный потолок дагы болгон. Бул биринчи бөлмөсү. Эң негизгиси бул сатыла турган жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Ошону дагы эске алыңыздар. Бул экинчи бөлмөсү. Бул жагы дагы бир холл кылып алсаңыздар болот. Диван дагы бир телевизорлорду коюп. Бул жак болсо үчүнчү бөлмөсү. Асты USB жыгач төшөлгөн. Дубалдары кумшубак, электромонтаж бүт бардыгы бүткөн. Бул жагы болсо акыркы бөлмөсү достор. Бүт бардык бөлмөлөрү кеңири кенен, потолоктору дагы бийик. Ошону дагы эске алыңыздар. Дагы кандай маалымат берели сиздерге? Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы жакын. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берсе болот. Бул тарапта болсо өзүнүн балкону дагы бар. Бул тарапка кийин балкон жасатып алсаңыздар дагы болот. Атайын ошол үчүн эшик коюлган. Маршруттук каттамдары дагы бар. Түз жүрүп барсаңыздар, Алиханов көчөсүнүн жанагы центральный жолго чыгып барасыздар. Ошол центральный жолдо маршрутканын бүт бардык түрлөрү өтөт. Шаардын буш-буштарына барат. Шаарга деле жакын, негизи пешком эле барып келе берсеңиздер дагы болот. Фуркаттын центринде бүт бардыгы бар. Беш кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген, андыктан камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот. Дагы кандай маалымат берели сиздерге? Болду окшойт. Дагы кошумчалай турган сөздөрүңүз бар бака? Бардыгын айттык окшойт, Мынакей достор, колдон келишинче толук маалымат алып берген аракет кылдым. Даректерин түшүндүрдүк. Өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Быйыл салынган, быйыл бүткөн жаңы үйлөрдүн бири. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $80,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо дагы түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору бар бака? Вариант жолдору дагы бар экен. Карап көрөм дейт. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар. Не демекчибиз? Ушундай шаарга жакын жерде жайгашкан ушул 2 кабаттуу жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.